Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу кыргыз элим. Ден соолуктарыңыздар чың. Жаман оорудан алыс жүрөсүздөрбү? Тынч аман. Элибизде тынчтык болсун. Жаман оорудан алыс болуңуздар. Ооруп аткандар болсо жакшы ооруп кетиңиздер. Оорубаңыздар эч качан. Түз эфирге чыгып кошулуңуздар. Мен бүгүн түз эфирге чыкканга өзүм ушундай кечке чыкпай коеюн десем да болбой. Бүгүн жаным тынч албады, ушундай түз эфирге чыгууга туура келди. Мен Каракылжа районунун Биймырза айылынан болом. Эмне демекчимин? Азыр оору күч алып, бардыгы өз жаны менен алек болуп аткан маалда мындай түз эфирде чыгууга дагы бир алдын туура эмес көрсөм дагы айласы жок чыкканга өзүм мажбур болдум. Эгерде менин эфирим кызык болбосо, чыгып кетип башка эфирлерди көрсөңүздөр деле болот. Мен бирок кимдер үчүн чыгып атам? Мен жалпы кыргызстандыктардын мал жоготкон адамдары үчүн чыгып атам. Мен Каракылжа районунун Биймырза айылынан Матаева Айгүл деген болом. Буга чейин дагы группалардан чыгып сүйлөгөнмүн. YouTube'дан чыктым. Анча-мынча адамдар менен байланыштым. Бардык эле жерлерде окшош эле көйгөй болуп турат. 2018 жылдын ноябрь айында 6 баш мал жоготком. Арыз жазбаган жерим, кайрылбаган жерим, какпаган эшигим калган жок. Азыркы күнгө чейин же уурусу кармалган жок, же малым табылган жок. Бир эле мен десем, мындай адамдардан мына толтура. Бул тетрадтар мына делолордо толтура жазылган. Бардык адамдар менен байланыштым. 3-4 группада мен 750 адамдын тизмеси менен кайсыл адам канча мал жоготконун бардыгын жазып отурдум. Ал жерден бери ошол мен мал жоготкондон бери мына 2019 жылдын 10 декабрында биз президентке, жогорку кеңешке дагы башка эки ошо жогору жактагы адамдардын эки бизге тиешелүүлөрдүн 4 адамга кайрылуу жөнөткөнбүз. Ушундай биздин малдарыбыз жоголуп, эч табылбай жатат деп. Алардан жооп болду, жакшы. Бардыгынан жооп алдык, рахмат. Эң сонун биздин арыз-муңубузду укту. Мына жоопторунун дагы бардыгы турат мындай болуп. Бардыгы малыбыз жоголот, бирок уурусу кармалбайт. Эмне дейт алар? Туруп туруңуз. Малыңыз табылат, ууру кармалат. Крупный группасы менен гана кармалат дейт. Ошентип айткандан бери мына 2 жылдын жүзү болуп атат. Бир да ууру кармалган жок. Бул жактан ачуу чындыкты айтып, ар жерге жазбаган жерибиз калбай кыйкырып чыксак, бул жактан эшикти кагып бирөө келет. Болду, эмне болуп атасыз? Басылыңыз, малыңыз табылат, ууру кармалат деген неме менен мына 2 жылдан бери жүрөм. Бир эле мен эмес, Өзгөн район, Алай район, Каракылжа район, Жалал Абадтан бар, Аксыдан бар мына мени менен байланышкандардан. Бардыгы ким канча мал жоготконун жазып койгом. Мында турат документальный. Ууруну кармаганга жогорку кеңештен ушундай закон чыгыптыр. 1-2 мал уурдаса, бул жорук болуп гана эсептелет экен. Аны кармаганга биздин органдагылардын полномочиясы жок экен. Карапайым калк бир баш мал кылып алса кандай сүйүнөт? Бир баш мал эмес, 1-2 короодо тоогуң болсо сүйүнөсүң. Ушу кичине бирдеке кылып атам мен, жумуш кылып атам, ошолорду карап жатам деп.
Мен бул жерге чыгып ургандагыларды же болбосо баарын жамандаганы чыккан жокмун. Карапайым калктын жоготкон малдары табылып, өзүнүн керектөөсү эмне кылам дегендерине жаратсын деген ойдо чыгып атам. 6 баш мал жоготуп, мен мынанда кредит алып төлөп, элдин малын алып баккан болчубуз. Мына азыркы күнгө чейин малыбыз табылбай, кеткен чыгымдарыбыз төлөнбөй, жумуш жок, мынандай оору болуп аткан маалда кризис болуп, эмне кылганга дагы даяр болуп турабыз. Керек болсо көтөрүлүшкө чыкканга дагы мал жоготкондор даяр болуп турушат. Ош областынын аймагында акыркы учурларда баягы жайлоодо жүрүп, жайыттан мал жоготкон жарандар арыз менен көп кайрыла баштады. Себеби жайлоонун сезону болгондуктан талап айдап жиберип, бир жумада же бир айда малдарын караганда жарандарыбыз бар. Ошолор өз алдынча бир топ күн издешип, анан акыр таппаганда кайрылган учурлар болуп атат. Ошондон учурдан пайдаланып айтарыбыз, ушул малдарды кароосуз калтырбаса, анан ошо жыл башынан бери ошол 7 айда Ош областынын аймагында жалпысынан болуп, бизде арыз менен кайрылгандардын саны, мал жоготуп кайрылгандардын саны 128 арыз катталган, анын 117синин бети ачылган, баары бол 349 баш мал жанды урдалып, анын ичинен 292синин мал жанктары ээлеринен кайтарылган. Жалпы келтирилген зыян 8 миллион 910 миң сомду түзгөн, анын ичинен өндүрүлгөнү ээлердин 7 миллион 682 миң 500 сом, өндүрүлгөн пайызы 86,12% түзөт. Bunun içinden her bir malın türlerine toktolçu bolsok, жылкы 54 baş, 45 baş kaytarılgan, 20 yüzdü жоголгон жалпы 122 baş bolsa, 110'u kaytarılgan, mayda canlı 173 bolsa, 136 baş kaytarılgan. Yani ушул учурдан пайдаланып айта кете турган болсок, Карагылжа районунун тургуну Матаев Айгул арыз менен кайрылган. Бул жаран кече ушул үстүндө жылдын 31-июлунда дагы бир тайын жоготтум деп арыз менен кайрылып отурат. Буга чейин 2018-жылы күз айларында элден мал алып, ошол багып жүргөн учурда 6 баш малын жоготкондо боюнча кайрылган, тилекке каршы алып 2018-жылдын күз айларында жоготкон болсо, арыз менен 2019-жылдын февралына кайрылып атат ички органдарына. Арадан 3-4-5 ай өткөндөн кийин ошол убакыт өткөзүп кайрылганына байланыштуу бүгүнкү күндө ошол малдары табыла элек, бирок издөө токтой элек. Анын ошол ыкчам иш-чараларды жүргүзүү үчүн убакыт керек, комплекс. Бүгүнкү күндө ошо изине түшүп калдык десе жаңылышпам. Жакын күндөрдө мындай арыз менен кайрылган ушул учурда 9 жаранда жамааттык арыз менен кайрылган. Жалпысынан 2015-жылдан ушул бүгүнкү күнгө чейин жалпы ошол Карагылжа районунда 57 жаран жамааттык арыз менен кайрылышкан. Анын ичинен талаада малдары табылып калып, арыздарын кайтарып алгандар 34 жаран болгон. Калган 13 жарандын малдары табылган, бул талаада жүргөн жеринен табылган. Андан сырткары 6 жарандын жалпысынан 20 башы малды жоготкондо боюнча кылмыштын бети ачылып, 4 жаран кылмышка шектүү катары кармалган бүгүнкү күндө. Ошондой эле жалпы Ош областынын аймагында дагы Нокат, Алай, өзгөн райондорунда дагы мал уруктун бетинин ачылышы бүгүнкү күндө 80%дан ашуун түзөт. Эгерде ошол учурунда кайрылган болсо, табууга мүмкүнчүлүк болот да тез. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Нокат районунун аймагында дагы Көкбел айыл өкмөтүндө 2 жылдан ашуун жарандар малдарын жоготуп таппай жүргөндө, акыры ошо 2 жылдан ашуун ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп жүрүп, акырында ошол жайыттан мылтык менен атып алып, барып сатып атышкан, этин дагы баягындай колбаса кылып саткан урлардын тобу кармалган былтыркы жыл. Жалпысынан 56 баш малды урдаган мойнуна алышкан да. Ошондуктан бул жарандын да арызы Кудай кааласа ачылат, 1 жыл болуп атат кайрылган. Себеби жогоруда айткандай 2 жылдан ашуун убакытта Нокаттык ачылып атат да. Ошондой эле биз учурдан пайдаланып айтабыз, жарандарыбыз учурунда эле кайрылса, биз ошо тез аранын ичинде ачканга мүмкүнчүлүк болот. Айтабыз, Ош областы боюнча бүгүнкү күндө жалпы Ош областында урлук боюнча малдуулук боюнча 4 топ кармалды.
Анын ичинен 14 кылмышкер кармалып, 61 кылмыштын бети ачылган. Ошол 14 кылмышкер 61 оорулукка болуп атат да, шектүү болуп атат да. Алардын райондорго бөлүп караганда Кара сууда 1 топ, өзгөнү районунда 1 топ, Ноокат районунда 2 топ бар.